Эмне үчүн сөксөөл деп сүйлөп атабыз? Чөлдүн дарагы болуп эсептелет, дарак бадал болуп эсептелет. Кайрак жерге эле, суусу жок жерге эле өстүрүп атабыз да. Биринчиден бош жаткан жерлерди токойго айлантыруу, жердин кыртышын эрозиядан сактоо болуп эсептелет. Каалоочулар эле эгебиз десе сиздер уруктан жардам бересиздерби? Февралда эккенибиз мындайча айтканда щоткадай болуп чыкты да. 1 метрде, погонный метрде 22 данага чейин бар. Суусуз өсө турган, жамгырдын суусу менен өсө турган же дагы башка бадалдар барбы? Сөксөөлдү эгип калбастан ортолоруна пайдалансак болот да. Сиз Жашыл подкастты көрө баштадыңыз. Эсенсизби? Студияда мен Сабыр Абдумомунов. Бул көрсөтүүдө биз айлана чөйрөнү коргоо, экология, биотүрдүүлүк, климаттын өзгөрүүсү темаларында баарлашып турабыз. Жана биз бүгүн студиябызга өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматынын Үч Коргон Токой чарба мекемесинин директору Абибилла Темирбаев чакырганбыз. Студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Кош келипсиз. Биз бүгүн Абибилла мырза менен биргеликте жасалма токойлор башкача айтканда Баткен облусундагы сөксөөл токойлору тууралуу сөз кылабыз. Кепти баштаардан мурда Абибилла мырза тууралуу маалыматты угуп алып, анан кептиласак. Темирбаев Абибилла Ахматалиевич 1963 жылы Кадамжай районуна караштуу Каражыгач айылында туулган. 1986 жылы Орусиянын Ленинград областындагы Лисина токой чарба техникумун бүтүргөн. Андан кийин Санкт-Петербург токой техникалык академиясын 1992 жылы бүтүргөн. Адистиги токой чарба инженери. Темирбаев өзүнүн эмгек жолун 1980 жылы Үч Коргон токой чарбасында жумушчу болуп баштаган. 1986-88 жылдары Ленинградтагы токой жайгаштыруу ишканасында таксатор болуп иштеген. 1988 жылдан 2000 жылга чейин өзүнүн кичи мекени Кадамжайдагы Үч Коргон токой чарбасында эмгектенген. Ошондой эле 2000 жылдары Ош Баткен аралык токой чарба башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Орто Токой токой чарбасынын директору кызматына чейин көтөрүлгөн. 2009 жылы эмгек жолун баштаган Үч Коргон токой чарбасына директор болуп дайындалып, ушул күнгө чейин эмгектенип келет. Бир нече мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон. Абибилла Темирбаев көп жылдан бери тажрыйбалуу адис, тапшырылган ишти жоопкерчилик менен жогорку деңгээлде өз убагында так жана сапаттуу аткарып келет. Темирбаев Баткен аймагындагы такырлашкан аймактарды жашылдандыруу жаатында алгылыктуу эмгек кылган. Ал Кыргызстанга алгач ирет сөксөөл токойлорун өстүрүү иштерин жүргүзгөндөрдүн катарын түзөт. Адистин катышуусунда жүздөгөн гектар жерге жасалма токой аянттары пайда болгон. Бүгүнкү күндө токой чарбасы райондук айыл аймактары менен биргеликте 483 гектар аянтка сосновый токойлорду өстүрүүдө. Үч Коргон токой чарбасы республикада биринчилерден болуп, жабык тамыр системасындагы ийнелүү жапайы көчөттөрдү өстүрүүгө жол ачкан. Ошондой эле токой чарбасынын айлана чөйрөсүн көбөйтүү жана токой чарбасынын экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында 250 гектар аянтка мисте жана грек жаңгагы плантациялары төптөлгөн. Ошону менен бирге Дүйнөлүк банк жана Глобалдык экологиялык фонд тарабынан каржыланган токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында 80 миллион сомго жакын суммадагы долбоор ишке ашырылган. Мына маалыматта айтылгандай, сиз 24 жылдан ашык убакыттан бери ушул жасалма токко, ушул сөксөөлдөрдү көбөйтүп, ошонун башында турат экенсиз. Башында Абибилла мырза кандай башталган бул демилге? Саламатсыздар, дагы бир жолу дагы чындыгында Кыргызстанга сөксөөл кандай жол менен келип калганын мен кыскача айтып берсем, бул 2001 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бурханов Айткул Мустафаевдин жеке демилгеси болгон. Бүгүнкү күндө ал киши Кыргызстандын токой пайдалануучуларын жана жер пайдалануучулар ассоциациясынын генералдык директору болуп иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошондо 2001 жылы Айткул Мустафаевич, ошондой эле ошол убактагы Үч Коргон токой чарбасынын директору Жороев Талип Исмайлович бүгүнкү күндө Сурматаш мамлекеттик коргоонун директору болуп иштеп атат. Мен болсо ошол убакта Ош Баткен токой чарба башкармалыгынын жетекчисинин орун басары башкы токойчу болуп иштегенмин. 3 адам болуп ошондо Айткул Мустафаевдин демилгеси менен коңшулаш Өзбек Республикасынын Бухара облусуна барганбыз. Барып ошол жерде тажрыйба алмашуу болгон.
бизге кантип сөксөөл өстүрүп аткандарыны өз көзүбүз менен көрүп келип, анан ошондо башталган. Башталганда деле Баткен облусуна караштуу 3 токой чарба болгон. Ошоргон токой чарбасы, Лейлек токой чарбасы жана Баткен токой чарбасы. Ошондо башталган, 2001-жылы башталган. Бул эми башында кандай болгон? 1,5 идея айтканбы Айткул Мустафаев? Ушул Айткул Мустафаевдин идеясы болгон. Ошо кишинин жеке демилгеси болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе боюнча көтөрүп келе жатат. Бүгүнкү күндө жыйынтыгы бар. Жакшы эле, Кудай буйрса. Биринчи ошол токойду кайсыл жерге уругунан сепкенсиздер, э? Уругунан да болгон, көчөдөн да келген. Биринчи кайсыл жерге септиңиздер? Баткен районунда болсо керек эле? Жок, 3 райондо бирдей башталган. Келгенде облус боюнча 3 лес айтып атпаймынбы, 3 лесхоз болгон, 3 лесхоздо башталган. Бизде марказда башталган ошол убакта. Мен ойлоп атпаймынбы, Чоң талаанын жанындагы жер биринчи болду депчи. Жал жолдун бойдо болгон үчүн. Жыйынтык эң жакшы чынын айтканда ошо марказда болгон. Бүгүнкү күндө дагы уруп кел. Азыркы Айырбас. Азыр Майдан айыл өкмөтү болуп калды. Майдан айыл өкмөтүндө. Ошол жерден башталган, башталышы. Кандай жерде ошол мезге эскерип кетпейсизби? Кандай болду? Урукта алып келдиңиздер? Ошол убакта урукта алып келинген, Тоокел менен баштадыңыздар да? Эми жакшы ниет болгон. Чындыгында биз башталганда көрүп келдик. Чындыгында ал жердин условиясы биздин жерге караганда башкача, чындыгындачы. Ал жер кумак жерлер экен көбүнчөчү. Бизде таштуу жер да. Ошон үчүн башталганбыз. Жакшы чыгып берген. Азыр ошол жерден кээ бирде жана мал депсеп кеткен болгон ошол убактачы. Эң жакшы жери ошол убактан 10 гектар жер калып калган. Акыркы убакта биз ошол жерден мурда Өзбекстандан уруп алган болсок, ошол жерден ала баштадык да. Биринчи баштагычы. Бирок бүгүнкү күндө токой чарбанын өзүнүн жеринен алып атабыз. 4-5 жыл болуп калды. Өзүбүздөн урук чыгып жетишерлик болуп атат. 1 тонна 2 тоннага чейин тергенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ошондо бир эле жолу алып келип туруп, калганын өзүбүз эге баштадык, э? Же кайрадан? Жок, ошондон кийин пока өзүбүз урук болгонго чейин алып келип турганбыз, жагындай болупчу. Эгилеп. Эми сөксөөл тууралуу сүйлөсөк. Сөксөөл бул кандай бадал, кандай өсөт? Кыргызстанда бир эле Баткенде бар, азыр бүгүнкү күндө. Азыр мындай да, чындыгында бул сөксөөл чөлдүн дарагы болуп эсептелет, дарак бадал болуп эсептелет. Биз кара сөксөөлдү баштаганбыз эгип. Сөксөөлдүн да сорттору көп, түрү көп. Ак сөксөөл, айтымда өтө көп түрү. Биз негизинен ошо Бухарага барып көргөнүбүздө кара сөксөөл болгон. Жана башында айтып кеттим го, уругудан анан көчөтүнөн алып келгенбиз да. Анан эгишти баштаганбыз. Бардык облустарда жана райондордо чыккан, жакшы элечи. Айтып атпаймынбы, айырмачылыгы бизде жер кыртышы салыштырмалуу башкачараак, таштуу жерлер көбүнчөчү. Анан негизги максаты мунун биздин биринчиден бош жаткан жерлерди токойго айлантыруу, жердин кыртышын эрозиядан сактоо болуп эсептелет. Бош жаткан эмес, кунарсыз жаткан жерлер, да, кунарсыз жерлерди эч нерсе өспөй турган. Көрүүчүлөргө да эскертип кетейин. Баткенде Кыргызстан боюнча эң көп кунарсыз жеринин аянтыда Баткен облусунда. Кунарсыз деген бул жарым чөл деп айтсак болот. Анан эмне үчүн кунарсыз аянттар көп бизде? Көбөйүп баратат жылдан жылга, Бул деградация болуп атат деп айтышат адистер. Сөксөөл бул деградацияны токтотот, Ошол максатта эгилди дейм. Максат ошол максат болгон. Анан дагы бирден бир максаты жанагы элди оту менен камсыз кылуу, токойго болгон басымды азайтыш. Себеби бул биринчиден айтып атпаймынбы, жердин кыртышын эрозиядан сактайт, шамалга бөгөт коет. Кое туруңуз, азыр мисалы отун менен десе, бул жерде мисалы мындай болуп кетиши мүмкүн да, көрөрмандардын арасында мисалы, бул отун экен, түмүрдөн кыркып алып кетсек болот. Жок, бул мааниси өтө чоң да. Мен бир айтып атканым себеби ал жерде дагы жапайы жаныбарларга, ошондой эле ошол жерде биосфера, малдар, жаныбарларга жем чөп болуп эсептелет булчу. Ушул жерде азыр биз бир видеону сунуш кылсак, Лейлектеги арка токой чарбасына тиешелүү сөксөөлдөрдү көрүп турасыздар. Биз ошол жерде бар байкаганда дагы, ошол жерде ошол сөксөөл токой турган жерлердин асты дагы жашылыраак, карараак болуп көрүнөт. Токойдун тилкеси бүткөндөн кийин ал жагы сапсары болуп турат. Себеби ошол жерде биар түрлүүлүк көбөйүп, условия создавать этилди да баягы жердечи өскөнгө. Бир жагы көлөкө болуп атат, нумдуулукту сактайт. Нумдуулук, аны жей турган курт кумурска, аны жей турган сойлоп жүрүүчүлөр жерин канаттууларды жеген да. Бири-бири менен айланып турат. Бул баягы чынжырча. Чынжырча.
Анан дагы ошол жерде токойчулар айтып атат, арка токой чарбасынын кызматкерлери, эгерлери айтып атат, Северцов койлорунда көрдүк, кийиктерин көрдүк депчи. Ошолор ушул токойго келгенин көрдүк депчи, 12 даначы. Мисалы ал жерде мурда эч кандай андай кийиктерди көрүүгө болбойт эле. Дагы кандай жетишкендиктер болуп атат? Мисалы ошол канча өсөт экен, кайсыл мезгилде жетилет экен, эмне керек экен? Бул мисалы эгеле коюп, Кудайдан сууду тилеп коюп, жамгырды тилеп коюп жатасыздарбы же аны барып туруп коргоого аласыздарбы? Коргоого сөз салынат. Жерди күзүндө даярдаш керек. Даярдагандан кийин урукту кар түшкөнгө чейин себиш керек. Күзүндө демек. Күзүндө ноябрь, декабрга чейин эгер болсочу, кеч күз себиш керек. Анан эрте апрелдерден баштап чыга баштайт. Бизде ушундай болуп атат. Себеби өзүңүз көрүп атасыз, жамгыр жаан, чачын болбой акыркы убактачы. Мына Баткен областында айрыкча Кадамжай районунда ушундай болуп атат. Алга айыл өкмөтүнүн үстүндө бул жер бар да, эккен жерибиз. Бүгүнкү күндө Молдо Нияз айыл өкмөтүнүн. Ошол жерде январь, февралда көрдүк. 2022 жылы биз февралдын ортолорунда экенбиз да. Ошондо башында жамгыр жааган, кийин куп-курук болуп чаңы чыгып атканда, бирок ошол жылы биз Кудай бизге жамгырды берди эле. Февралда эккенибиз мындайча айтканда шоткадай болуп чыкты да. 1 метрде, погонный метрде 22 данага чейин бар. Даже санаганбыз 5тен 238 чейин биз пробный алганбыз да. Бүгүндө бизде бар. Бир ар жерден алганбыз дагы. Ошол жерде канча өсүп атканынчы. Ошондо средний айтып атканым орточо 22 данага чейин болуп атат. Ошондо 1 гектар аянтта 22 миңден ашык көчөт болуп атат да. А бизге жалпысынан мындай айтканда 4-5 метр жерде бир дарак болсо деле жетиштүү. Бирок ысыкта кээ бири жагында куурап калат, башка болот. Эң негизгиси жамгыр сөз болуш керек да. 2-3 жыл жамгыр болуп турса, андан кийин өсүп кете берет. Биринчи жылы эле 15-30 сантиметрден 1 метрге чейин тамыр кетет. Сууну издепчи. Ошондуктан 2-3 жыл жамгыр болуп берсе, андан кийин жамгыр жаабаса деле өсүп кете берет да. Тамырдын жанагы өсүү эмесине жеткирип койсо эле ал өзү кете берет. Анан бул ошол өзгөчө өсүмдүк экен, бадал экен. Мисалы бизде жылгында эле ошону алыс тууган болсо керек. Ал деле жакын бирок. Анан эми бул жерде эл менен карым катнаштоо жөнүндө сүйлөшсөк. Мисалы көптөгөн жерлерде ошол түшүндүрүү иштеринен көп кыйналышат токойчулар. Анан бул билбейм, мен балким башка акымага дагы өтүп көрсө болот. Мисалы элдин өзүн аралаштырыш керекпи деп ойлойм да. Мисалы ошол талкууларга, ошол мисалы ошол алга, мурдагы алга азыркы Молдо Нияз айыл өкмөтүндө дагы көптөгөн каршылыктар болгон да эл тарабынан. Кандай түшүндүрүү иштери жүрдү? Кантип түшүндүрүп атасыздар? Аны сиздер түбөлүк алып койгон жоксуздар да айыл өкмөттөн. Менчиктештирип. Биринчи эле токой чарба эгет экен десе көчөт эге башкачы, айыл өкмөтүнүн жерин эксе алып коет деген түшүнүк болот да. Чындыгында ал жерде түшүндүрүштөр сөзсүз керек. Бир жагдан алар деле мүмкүн аларды туурудур. Башында ойчу. Себеби баягыны сиз деле жөнөкөй адам болгондо ошентип кабыл алмаксыз. Алып коет, лес койсо ойлошум керек, токой чарбачы да ушундай болгон. Бирок ал жерде биз түшүнүрбүз, анан айрыкча ошол жердеги айыл өкмөттүн кызматкерлеринин көп нерсе көз каранды экен да. Ошол убакта мына 2014-жылда айтайын, себеби мурун башталган, андан кийин негизиден кийин баштадык да. 2008-ден баштадык, жакшычы. Анча мынча болгон экен. Мен ага чейин Ош Жалал Абадда иштеп калдым да. Жана башында эле айтып кеттим, мен ошол жакта иштедим депчи. Анан 14-жылы баштаганыбызда Германия кызматташтык коому келди. Сексуал боюнча, өстүрүш боюнчачы. Анан алар сөзсүз элден угуш керек экен да, эл каршы болбосо депчи. Анан барганыбызда өкмөттүн жанында элдер турган экен. Каршыда болуп атты, жандай болчу, токой чарба алып коет. Ошондон ошол убакта айыл өкмөттүн орун басары Муратжан деген бар эле. Бүгүнкү күндө Кадамжай району карарды өнүктүрүү башкармалыгында башкачы болуп иштеп атат. Аксакал. Ошол туура түшүндүрүп байгыларгачы бизге жардам берди да. Анан жанагы Германия кызматташтык коому дедим го. Ошонун өкүлдөрү ынангандан кийин анан макул болду да, бизге жардамдашып эккенге жардам берди. Урук алганга тендер аркылуу болду, Өзбекстан аркылуу алынды. Жандай деп уткандар алып ошол жактан алып келди окшойт. Себеби бизде жок эле да урукчу. Ошон үчүн биз тендер көргөн элек да. Сөз түрдө биз айтып түшүндүргөнбүз. Бул калат. Эгип туруп 5-6 жыл, 7-8 жыл болгондон кийин кайра эле өзүңөргө калат. Биз аны баланска алганыбыз жок деп да. Ошондо дагы сервоны жандай болот экен, эми түшүнбөстүк болот экен. Бирок түшүнгөндөр бүгүнгө чейин айтып атат, жакшы болгон экен дейт. Себеби ал жер бош жаткан жерлер, жана кунарсыз деп атпаймынбы? Даже шыбак өспөй жаткан жерлер бар эле да. Бүгүнкү күндө шыбак өсүп,
өсүмдүктөр өсүп жатат, Жок, шубак өсөт, бирок малдын көптүгүнөн жеп коет. үлгүрбөйт да. Жо дагы условия создавать этилет экен. Кээ бир жерде бар да, баягы шубак өскөн барып кургап калган го, а бүгүнкү күндө өсүп турган жерде шубак дагы жакшы өсүп атат да. Мисалы Баткен районуна жакын Самаркандек, Ак Татыр, ошол айыл өкмөттөрдүн Аксай айыл өкмөттөрдүн дагы кыштоолору жана кээ бирки айылга жакын жайлоолору ошол шубак дагы өспөй калган учурлар, такырлашып кеткен учурлар болот. Мисалы ошол жерге мисалы каалоочулар эле эгебиз десе сиздер уруктан жардам бересиздерби? Биздин негизги максат Алар каяка кайрылыш керек? Ушундай идея азыр бизди көрүп бирөө анда мен дагы эгип коеюн деп эме кылсачы. азыр мындай болуп атпайбы, бар нерсе акча каражатын токтолуп атат да. Мисалы Чындыгында ал канча керек, кимге кайрылыш эгер керек? мен жеке оюм биздин жетекчилик деле колдойт деп эсептейм. Эгер ошондой эгебиз Сунуш деген болсо, сизде, сунуш. азыр бүгүнкү күндө да бар. Эгер болгон болсо, мен ойлойм биз токой чарба жардам бергенге, себеби өзүбүздөн чыгат да урук. Даже барып биргеликте урукту себишкенге Консультация. сөзсүз түрдө. Биз дайыма бул боюнча семинарларды өткөзгөнбүз, областтык масштабта өткөзгөнбүз. Облустан барган жетекчилер, даже район боюнча акимдерди чакырганбыз. Өстүрүп ошол жерде мына алга айттым, азыр Молдонияз өкмөтүндө семинар өткөзүп, токой чарбада өсүп аткан көчөттөрдү көрсөткөнбүз, сак салуу ордуна көрсөткөнбүз да. Анын максаты эмнеде? Бар нерсе түшүндүрүлүп айтылган. Абилека, мына сиз азыр деле сүйлөп атканда деле сиз мына мисалы мамлекет тарап болуп сүйлөйсүз да. Эми бул түшүнүктүү. Бизде ушундай стереотип, ушундай эме болгон, мисалы мына сиз форумда да отурасыз. Бирок сиз мына Кыргызстан жараны, Кадамжайдын жанараны, Баткендин жараны катары мисалы дагы кандай демилгелерди жүргүзүшүбүз керек? Коомчулук, журналистпи, токойчубу, жөнөкөй олтурган ардагерби, же болбосо койчу, чабанбы? Эмне кылышыбыз керек ушул такыр жерлерди кайрадан калыбына келтирүү багытында? Эми биздин эл мал чарбасы менен алектенип аткандан кийин сөз чыгат да. Бирок ар нерсенин өзүнүн нормасы бар да. Норма выпуската деп коет, жанагычы. Нормасына карап туруп болот. Айыл өкмөттө бар ошондой жайыт комитеттеринде жер, токой чарбада бар. Анан мында Сөксөөлдөн баса белгилеп кетейин. Сөксөөл эгиле турган жер негизинен айыл өкмөттөрүнүн жерлери да. Мында арка токой чарбасы бар. Буларда жана кунарсыз жерлер көп да. Ошон үчүн аларды бүгүнкү күндө көбөйүп атат. Келген пландычы биз айыл өкмөттөр менен сурашып атабыз. Сурашып бирге мамиле кылайлы депчи. Бир жагынан бул иштин дагы негизги максаты эл менен болгон мамиле. Токой чарбага болгон көз караш болот. Себеби токой чарбага аралашпайынча билбейт ачык элечи. Даже мындай айтып келгенде токойдун ошол жерде өсүп туруп кандай максатта эмне пайда алып келгенин маани бербейбиз да ачыгындачы. Душман катары кабыл албай, кайра тарапташ катары кабыл алуу. Сөз түрдө. Ошондой болуш керек. Токойчуну. Мында да көбүнчө жанагы кызматташ үчүн түшүндүрүү иштерин көп жүргүш керек. Журналисттер, телевидение, газетачы маалыматтарды көп бериш керек. Анан ошонун жыйынтыгын көрсөтүш керек да. Көрсөтмөйүнчө биз ишенбейбиз. Анан элди ошол жерге апарып да көрсөтүш керек. Сөз түрдөчү болуп аткан ишке көрсөтүш керек. Ошондо анан адам ынанат да. Экологиялык журналист катары мен дагы пикир кошуп кетейин. Мисалы ошол эмне үчүн биз кунарсыз, эмне үчүн сөксөөл деп сүйлөп атабыз? Азыр кошулгандарга эскертип кетейин. Мисалы ушул кунарсыз жерлерде көбөйгөнү бизде кичинекей жамгыр болсо деле ал пленкага түшкөн сыяктуу эле ал жамгыр жерге сиңбей эле сел болуп кетет. Ошондуктан кунарсыз жерлердин төгөрөгүдөгү айылдарды көбүрөөк сел басат. Кичине эле жамгыр өткүн болсо агып түшөт сулар. Качан ошол жерде өсүмдүк өссө, түктүү болсо жер, ал жерде борпоң болуп туруп, түшкөн жамгыр ошол жерде сиңгенге аракет кылат. Бир дарактын тамыры орточо айтканда 2 тоннадай топуракты кармап тура алат да. Ошону салыштырмасаңыз, борпоң да. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Эгер бир дарак өскөн болсо, 2 тонна кармагандан кийин салыштырып көрөрүң да. Канча дарак көп болгон сайын ошончо жердин кырчы жакшы сакталат да. Жакшы. Өзү. Ал ошол дарактын астындагы топурак дагы жакшы болот. Анын чириндиси түшөт, башка чөптөр чыгат, 1 жылдык чөптөр. Мал жей турган. Ушул боюнча эгер убакыт берсеңиз бир кызык нерсе айтып кетейин. Айтыңыз. Ушул маселе боюнча 5-4 жыл болуп калды окшойт. Чет мамлекеттен адамдар келип калды. Себеби биздин токой чарба Дүйнөлүк банк боюнча глобалдык фонд менен иш алып бардык. Ошол убактан жана Айткын Мустафаевич алып келди да адамдарды, келип биздин жасап аткан иштерди көрсөтүп, анан Сөксөөлгө чыкты да. Анан Сөксөөлдөрдү көрүп бардыгын көргөндөн кийин баягы коллектив
сүрөткө эстеликке түшүп коеюн десек, бир адамыбыз жок да баягы жердечи. Карасак, наракта фотоаппараты менен бир 15-20 мүнөт өтүр да, баягы жерде бир жоо казан чыгып атат. Биз маани бербейбиз да. Сөксөөлдүн астында бир сөксөөл чыгып гүлдөп турган экен да. Жоо казын. Жоо казын. Себеби условия түзүлүп атпайбы? Туурабы? Баягы жерде шарт түзүлүп атат да. Мисалы күйүп калмак. Күйүп калмак. Анын үстүнө ал урук канаттуулардан келет көбүнчөсү, туура? Ал Андай жок эле ал жерде. Конгон. Ошол жерге чыккан экен, баягыны шундай маани берип кызыгып атат да, сонун экен деп туруп баягы карап жоо казындычы кайра сүрөткө тартып күтүп турдук да, баарыбыз күлүп, келгенден кийин айтсак мындай жоо казын жок эч жерде дейт да. Даже кызыл китепке жазыла турган дейт. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда жазылып атат, бир 20дан ашык жазылды. Ошондой болсо дагы көрдүңүз, баягы жерде шарт түзүлүп атат. Ошондой деле биз экөөбүз деле мисалы ошол алга азыркы Молдонияз айыл өкмөтүндө жүргөнүбүздө коёндор чуркап жүрөт. А бирок эми эле тизеден болгон сөксөөлдөр ал жерде. Эгер алар азыр бою 2 метрге жетсе, анда мал деле аралап кое берет. Ошондой кайсыл мезгилде мал жайганга уруксат берилет? Биз негизинен 5 жылга чейин кармап атабыз. Эл 5 жылдан кийин уруксат десек деле ал жерге кирбей калды кейдечи. Түшүнүк бар да. А так 5, 6, 7, 8 жылдан кийин малды кое берсе боло берет. Ичиндечи ал зыян келтире албайт. Себеби тамыр тереңдикке кетти, ал куурабайт. Өскөнгө шарт бар да. 7-8 жылдан кийин, биз 5 жыл деп атабыз, 7-8 жылдан кийин малды койсо ичине жайыт катары пайдаланса болот да. Себеби ал жерде уже чөө өсүп атат, шыбактар өсүп атат жагындай. Абилла мырза, мына сөксөөлгө мисалы сиздер жамгыр менен эле ошол кайрак жерге эле суусу жок жерге эле өстүрүп атабыз да. Бирок ошону дагы башка өсүмдүктөрдү, жана башка бадал дарактарды өстүрсөк, ага сууну кандай эме кылсак болот? Же болбосо суусуз өсө турган, жамгырдын суусу менен өсө турган же дагы башка бадалдар барбы? Биздин шартта ошол жерде. Даже былтыркы жылы мындай да жыйынтык жакшы болгону көп. Бирок ошол эле убакта курап калган убакта болуп атат да. Былтыркы жылы ошондой болду. 100 гектар эксек, жакшы чыгып чыкпай жагында болгондон кийин жамгыр жаабай койду да. Ичинес ошол жерде биз кадам жайда жамгыр жааса курсам болобуз, келсек ошол жерде жамгыр жок да. Бир линия менен кетип атты да жамгырчы. Анан акырында комиссия түздүк. МЧСтен, агрардык өнүктүү башкармадан, акимчиликтен барып көрүп баягынычы 50 сантиметр, даже Бишкектен келди. Лаборатория көрдүк. 50 сантиметр куп-курук жаткан жерде. Биз ошол убакта сууду чачып, 3 жол менен чачып көрдүк. Трактор жагына бардык менен апарыпчы, суу сиңбей коет экен, агыпчы. Өстүрүп көрөлү дедик да. Анан жамгыр болбосо да кыйын да. Хотя башында жамгыр жагыш керек экен да. Ошон үчүн жамгыр бар жерде эккенге аракет кылган жакшы экен да. Кээ бир жерде вообще жамгыр жаабай жер бар го. Ал жерде өсүш кыйын болот экен да. Кандай кылсак анда мисалы биздин сууду анан тамчылатып деген бар да. Эгер мүмкүн болсо биз ойлоп атабыз азыр дагычы. БСР же насоспу? Ошондой кылса да болот. Даже эгер керек болсо жана кунаш жерлер көп деп атпайбызбы, скважиналар чыгарса керек болот да. Сөзсүз. Анан жана саксоолдордун ортолоруна же биз 10 метрден эгебиз аралыгыны. Жетишерлик. Бул уруктан да көбөйүп кетет да тез эле. Азыр бүгүнкү күндө биз ошо 22-жылы, даже 23-жылы экен, Айыл чарба министри келди, кошо келип көргөнүбүздө жанагы 90 гектар жерде 4-5-6 миллион көчөт бар да, жалган айтпасам. Ошону санадык. Бир жерде эле топ баягы естественно возобновление деп коебуз, өзүнүн уругунан чыккан бар го. Ошонун 30% калды да бүгүнкү күндөчү. Шарт болгонгу жамгыр жааган болгондо уруудан көбөйүп кетет да. Мына Баткенден келишкенде карасаңыз, аралыгы алыс, бирок ортосунда чыгып атпайбы көчөттөр. Анан биз ойлоп атабыз, ушундай сунушан болду. Эми сөксөөл менен кармалбастан ортосуна жанагы мөмө жемиш бере турган. Эксек да болобу депчи, азыр пландаштырып атабыз. Бадам, мистелерди деп атат да. Эми айтып атпайбы, биринчилик сөзсүз керек да. Ошон үчүн Монголияда саксаулду суу коебуз деген. Суу менен тамчылатып сугар дейт. Себеп айткымча барды. Башка өлкөлөрдүн мисалын көрөлү. Монголияны дейт, ооба. Мен мисалы Казакстан эң көп, бул Казакстанда. Стат данные боюнча биз билгенденчи, азыр көптөн бери жаңыртпай жатат, 15 миллион гектар жерде Казакстанда бар дейт. 6 миллион жерде Түркменстанда. Ал эми 1 миллионго жакын жерде Өзбекстанда. Бүгүнкү күндө мен ойлойм миллиондан ашып кетти окшойт. Өзбекстанда көбөйүп жатат бүгүнкү күндөчү. Себеп айткым Сафаевич бары ошол жерде. Доклад жасаганда жанагы кунарсыз жерде, суусуз жерде деп айтканда, десе кандай чыгат деп ишенген эмес да. Себеби алар тамчылатып сугарып өткен. Биз да рас токойду көбөйтүп жагында кунаш жерлерди.
токой кылып кылабыз деген болсок ошого өтүш керек. Скважина казсак деле болот, жагындай кылып турупчу. Бирок канчалаган гектарга жетет да тамчылаткандачы. Бул боюнча баса белгилеп кетейин, чындыгында бизге мындай көмөк көрсөткөн райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилери дагы бизге көп жардам берди, жетекчилер. Ошондой эле биздин мама агенттиктин жетекчилери. Айрыкча мына агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, анан айыл өкмөттөр. Биргеликте кылсак көп нерсени кылсак болот экен да. Ошон үчүн жана сиз айткан тууру сөксөлдү ээп калбастан ортолоруна пайдалансак болот да. Эң жакшы нерсе бүгүнкү күндө бар жерде таркалып атпайбы? Тамчылатып сугарып өтүш керек да. Ошондо жанагы мөмөлүү дарактарды эксек да ортосунда. Ал бир экинчиден жанагы шамалды тосуп көлөкаян берип атпайбы? Өскөн сайынчы. Ошон үчүн мен ойлойм сөз кылыш керек. Сөксөл менен гана чектелип калбаш керек. Ортосуна биз айтып атпайбызбы? Отун дегеним отунду убагында жеткенде алынат. Кураган шактар бар го. Өзүнөн алыш керек. Тазалаган убакта мен айтпайм, аны кыйыш керек деп турупчу. Мисалы Казакстан башка жакта отунуну шашлык бар го. Ошон үчүн пайдаланат. Калориясы күчтүү. Калориясы көмүргө караганда күчтүү дейт да. Бул оор келет өтө. Салмагы да оор дагы. Ошон үчүн жанагы сынгандар бар. Анча-мынча арада өтпөйт да. Урганда морт келет. Оор, ошондой. Калориясы күчтүү. Ошон үчүн айтып атпайм, отунга дагы болот. Ал токой чарбага өтө пайдалуу болот. Жана токойго басма салып, анан ортосун пайдаланыш үчүн сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Тамчылатып сугарып кылган болсок, жакшы шарт түзүлөт дагы, мен ойлойм өсүп кетет деп сөз түрдө. Бирок уругун көбөйлөй бериш керек да. Балким ошол жылы жакшы жаан болуп. Жок, урук деп атабыз. Биз жана мындай да өспөй калса эле токтоп калбайбыз. Кээде болот. Вот. Бир жыл кургак. Эккениңер, билем мен айтып коем, ачык сүйлөшүп атпайбыз, туурабы? Эккениңер курап калды дегенен болот да. Эми бул бардыгы Алла Кудайдан. Жамгыр айтып атам, эгер жамгыр жааган жылы ноябрда эге турган нерсени биз январь-февралда эксек эми көктөп атпайбы? Жанагы айттым го сизге. 1 метрди 238ге деген февралда эккенбиз ушунчу. Көктөп атат. Ошон үчүн биринчи, экинчи жыл жамгыр болуп берсе, уже баш бербейт да. Сонун. Мына сиз Үч Коргон токой чарбасында иштейсиз. Көптөн бери эле иштейсиз. Угуп калабыз, азыр ошол Үч Коргон токой чарбасы өзүнүн дагы бир башка долбоорлорун ишке ашырып келет. Мисалы ошол эле Карагаат эмне эле жанагы Итмурун, андан сырткары кургатуучу цех. Дагы эмнелер, кандай жаңылыктар бар сиздерде? Кандай багыттарда иш алып барып атат? Бул жөнүндө эми айтып калдыңыз, анда бул жөнүндө да кыскача маалымат берип кетейин. Чындыгында эмне жаңылык бар Үч Коргон токой чарбасында? Бүгүнкү күндө чында чын тууруну айтып атасыз. Биз колдон келишинче жана жыйын болгон жерде эми айтып атабыз. Биз токойду эле карабастан кошумча каражат издеп таап, түшкөн каражаттан токой өстүрүү иштерине жумшаш боюнча экономика жагынан. Экономика жагынан. Жана сиз айткандай, биз башында конкурс болуп туруп 13 токой чарба, пилоттук токой чарба болгонбуз да. Анан ошонун жерде анан проект жазганбыз. Ошондо биз 79 миллион сомго инвестиция тартып келгенбиз. Эмнелерди кылдыңыздар? Биринчиден бүгүнкү күнгө ылайыкташкан бардык шарттары менен токойчунун үйү, дом кардон деп коебуз да. 3 участокко салдык. Ичинде ысык суу, суук суу, душуна чейин бардыгы бар да. Салдык. Бирөө разъезд участкабыз бар. Азыр Масалипке карап калды. Мурда Үч Коргон айыл өкмөтүнө карайды эле. Экинчиси Исхак Полотканда ынтымак участкабыз бар. Ошол жерде салдык. Чек арада, Үчүнчүсү Шивели, Аккайың деп коет, жакшы билесиз. Эс алуу жай бар го, ошол жерге салдык. Андан сырткары жана ынтымак участкасына кичи ишкана салдык. Ал жерде жана сиз айткандай, мен дагы баса белгилегим келет. Бизде токой чарбада мурда мен иштегенге чейин бир 10-15 гектар итмурун болуп турган да. 2011-жылы ушуну колго алып, бүгүнкү күндө 250 гектардан ашык жерге итмурун плантациясын өстүрүп атабыз. Ошонун түшүмү менен 10 тоннадан ашык курук итмурун мөмөсүн алып атабыз да. Ал жерде кургатуучу цех бар. Биз аракет кылып атабыз. Жанагы биздин алган аппаратыбыз кургатып атат. Биздин көңүлдөгү эмес да. Мен кече жакын деле өзүбүздүн акимчиликтен, анан өзүнүн жетекчисинен сурап, Аксу районуна алып келдим. Ал жерде билесиз да, жана Кайнолу, кара өрүк бар. Себеби отурган менен иш бүтпөйт да. Биз кургатканда кыйналып атабыз. Биздин жана ижарачылар өзү кургатып берип атат да. Жанагы жерде успеть этпей иштебиз. Ошон үчүн жакшыраак, кичинерээк кургатыш үчүн мен жана телевизордон көрүп калдым дагы.
Анан ошол жака суранып барып көзүм менен жакын бир 10 күн аралык болду да. 25-inde барыпмын, мына точно айтканда февралдачы. Бир 2 күн барып ошол жерде көрүп, өзүбүздүн Кадамжай районундагы агрардык өнүктүрүү башкарманын жетекчиси менен Аксынын жетекчиси менен байланышып, ал киши дайындады. Себеби тааныш деген жакшы да, баргандачы жеңил болот. Барып жолугуп ал бир адисини кошуп берди, мен барып көрүп келдим да. 1 саатта, 1 күндө деген суткада 1 тонна ашып кургаткандарды көрдүк да. Ошол жана аппаратты алып келиш керек болот. Дагы бир кызык жери, ушул жерден пайдаланып айтып кетейин. Баардык ел баягы тендерге такалып атпайбы? Ал жерде өздөрү жасайт экен да. Андай жок, башканы көрүп атабыз. Ошону тендер койсоң, алардын данныйлары жок, мындайчы. Характеристикасы жок да. Бирок ошону мен азыр ойлоп атам. Тендерби, же болбосо түздөн түз сүйлөшүп бизге түздөн түз болбой калат. Мыйзам ошондой да. Жанагы жардам бере тургандар бар да, иштешип аткан бизгечи. Ошолор менен болсо эми алып келип, 1-ди же 2-ни быйыл Кудай буйруса ошону коелу деп атабыз. Бизге карап, ошо жана Молдонияс, Искак болуп аткан бүгүнкү күндөчү. Жалган айтпасам 50-60 гектар ашык жерде элде дагы бар да. Сөй көрүп атат да, пайда алып атат баягы жерденчи. Ал буну Турция көбүнчө алат, Мурда мен билем биз эми базарга чыгарып атабыз, бирок ызбытты аракет кылып атабыз. Чет жакка чыгып атабыз да. Мурда тажиктер алып аткан экен. Баткен аркылуу баягы бизнесмендер барго, алып кетип, бизден алып сатып атканда. Бирок алардыкы экспорт болсо керек, Ошондой, ошондой. Ошондо биз өзүбүз кургатып, түздөн түз чет. Баягы жерде ананда бир жери бар. Биз ал жерде упаковка да кылабыз. Таңгактоо. Таңгактап атабыз. Токой чарбачы биз жанагы жармеңкелерге алып чыгып атабыз. 200, 500, 1 килограмм кылып турупчу. Ошондо баасы да көтөрүлөт. Баягынынчы. Анан элге дагы айтып атабыз. Биз жанагыны алып келген болсок, элдин ит мурундан кургатып бергенгечи. Көлөмдү чоңойтконго. Эгер керек болсо таңактап бергенге дагы шарт түзгөн. Жок дегенде эле бир 25 тонна болуш керек да, бир компания алыш үчүн, ой, бир өлкө алыш үчүн, ооба. Көп маңдай талап кылынат экен да. Биз Кудай буйруса, мен азыр өзүбүздүн планда бүгүнкү күндө 10 тонна. Ошол эле убакта ижарачы алып атат ошол тоннанычы, жарымын. Себеби ал тери өстүрүп берип атат да. Айыл өкмөттөр да бар. Биздин жана 250 гектар, мындай санасаңыз да, бир 7-8 жылда 1 тоннадан алганда эле 100 тонна ашып кетеби? 500ден алганда жетип кетет, туура. Келечекте 1 тоннадан эсептегенибизди ойлоп көрүңүзчү, 250 тонна ит мурундан алынат да, куруу. Сонун. Бул деген ошол элдин экономикалык эмесин сөзсүз потенциалын көтөрөт. Токой чарбанын эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизден ошол Королевский деп коебуз да. Ошону башка жактагылар сурап атат. Даже нарын сурап атат. Токой чарбалар дагынчы. Себеби биз жайылттык да, токой чарбалар аракет кылып атат. Көчөтүнү биз көчөттү өндүрөбүз өзүбүзчү. Эл да сурап атат. Көбөйүп атат. Азыр көп жакка кетип атат да, ошонучу. Ошол жерде кыскача сүйлөшүп алалык. Мына убактыбыз дагы гана чыгып атат. Сиздердин токой чарба эмнени өстүрөт? Кайсыл көчөттөрдү өстүрөт? Ийне жалбырак же болбосо кандай, канча түрүн өстүрөт? Сиздерде бары питомник? Сөзсүз ооба. Бизде жана проекттин негизинде дагы статистика 6 гектар аянтка базовый питомник кылганбыз. Ал жерде теплицада мен сизге толук айтып кетпедим да баягы. Ошону толуктап коеюн, эми раз баштап калдыңыз. Ошол жерге 4,5 километр жерге труба менен суу алып келдик. Андан сырткары теплица 200 метр квадратка теплица курдук. Кошумча биогумус деп өндүрүп атабыз. Токой чарба себеби өзүңүз көрүп атасыз да, баардыгы эле минералдык болуп кетти го. Ошого органиканы химия болуп кетти да, туура. Ошого органика кылайлы деп бүгүнкү күндө өзүбүз биогумус өстүрүп атабыз да. Ошол жерде азыр 12 түрдөн ашык көчөт бар. Ийне жалбырактуу дагы бар. Мөмө жемиш бере турган бар. Анан айыл өкмөттөргө негизинен биз бүгүнкү күндө жашылдан жашыл мурас болуп атпайбы? Ошого дагы көчөттөрдү берип атабыз бүгүнкү күндө, бирге иш алып барып атабыз. Анда Абдулла мырза, сизге чоң рахмат. Атайын келип, ушул биз менен баарлашып, ушул жасалма токойчулук, саксөөл өстүрүү жана эл менен кантип иштешүү жаатында кеңири айтып бергениңизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Көрөрман, биздин студияда Токой кызматынын Үч Коргон Токой чарба мекемесинин директору Абдулла Темирбаев болду. Биз ушул токой чарбанын сөксөөл же болбосо ошол жасалма токойлор тууралуу кеп кылдык. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.